балдык аялым менен кыздарым үйдүн ичинде болгон. Анан ошо 1 жыл болду. Бири-бирине шылтаганда эч толку чыкпай атат да. Элге бир ооз айтып коюшубуз керек. Либо жасайбыз, либо жасабайбыз деп айтып коюш керекпиз. Эч кандай уруксат иш кагаздары берилбейт. Эсиңиздерде болсо 2024-жылдын жаз айларында Ош шаарынын Алай бир конушунда бир канча жолу сел жүргөн. Анын кесепетинен мындагы 20 үйдүн короосуна, жер төлөөсүнө суу толгон. Мындан улам жергиликтүү бийлик мына бул селкананын таштар менен бекемдеген, бирок бул иш акырына чыккан эмес. Бул жердеги жашоочулар сел кайра кайталанса, үйлөрүбүздү, королорубузду басып калат деп кооптонуп турат. Ушундайдан келип суу басып калды, аялым менен кыздарым үйдүн ичинде болгон. Бактияр Абдыкалык уулу сөз кылып жаткан кырсык Ош шаарындагы Алай бир конушунда болгон. Ал 2024-жылы жаз айларындагы селден 2 жолу жабыркаган. Сел суулары анын короосуна кирип, автоунааларды агызып келген. Кырсыкта жубайы жана балдары үйдөн чыга албай калганын, жер төлөөсү сууга, ылайга толгонун айтууда. Биринчи келгенде ошондой болду. Күн ачыктыруу эле сел келди. Кийинкисинде 28 күн дегенде дагы келип, дагы басып калды. Жогорго тазалап бүтсөк, МЧС багында СМС жөнөтөт. Биз үйдү таштайбыз ужечи, үйдү таштап эле бөлөк жакка кетебиз да. Бирди мындай кооптуу да биздин жашооч. Мындай бирдеке кыла албайсың да, стройка кылам десең дагы ушу сел келип качан басып калат деп кооптонуп жашайсың да. Өткөн жылдагы селде аталган айылдагы ондогон үйлөрдү суу каптаган. Подъемная көчөсүнүн жашоочусу Нурлан Зарипбеков бул үйдө 3 баласы, жубайы менен турат. Суу үйдүн короосун басып, үй бүлөнү чыгымга учураткан. Мындай чыгымга учурагандар конушта ондоп саналат. Мындан улам жашоочулар айылды аралап өткөн селкананы оңдоп түзөп, суу топтолуучу дамба куруп берүү талабын айтып келишет. Бирок маселе 1 жылдан бери чечилбей жатыптыр. Мына селканаларды бүтүрүп берсе деген эле үмүтүбүз да. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. 1 жыл болду мына былтыр апрелдин 20-сында. Мына быйыл 1 жыл толук болду. Келгенде таштарды тизген, ошол боюнча жатат таштарчы. Кайра судан кийин да суу келгенде кайра таштар агып ар жерге үйүлүп. Ошентип болуп калды. Бирине бири шылтайт, акча жок дейт, акча бөлүнүп атат дейт. Бүгүн баштайбыз, эртең баштайбыз дейт барсак. Ошентип эч кимге үнүбүз жетпей турабыз. Келип кетишет, бирок толук жок. Бизден бир карап, биз элге окшоп жакшына жашасак деп ойлойбуз. Анан биздин кайрылбаган жерибиз калбады. Эми ушул бизден карап койсо жакшы болот эле дейм. Аталган аймак сел коркунучунан толук арылбаган соң мындагылар кайра сел келсе эмне кылабыз деп кооптонуп турушкан чагы. Сел суулары аккан жердин жака белине эмнеге үй салышат деген суроо жаралышы мүмкүн. Жергиликтүүлөр жер тилкелерди сатып алып, муктаждыктан үй салышканын белгилешет. Алар мунапыс талаптарына жооп берген турак жайларга документ жасоого да көмөктөшүүнү суранышат. Селка көпүрөбүздөн ылдый жагынан неме өткөн. Проект өткөн. 4 көпүрө түшөт деген. Бирок ошол түшпөй атат да, бизде мына селканабыз бүтпөй атат көпүрөдөн ылдый жагыбыз. Анан үйлөр боюнча келсек, бул үйлөр боюнча селканада салынган үйлөр боюнча буларда бирөөдөн сатып алган да. Бизде буларда бирөөдөн сатып алышкан. Госакт боюнча эле, госакт боюнча кызыл китеп жок. Негизги нерсебиз мына ушул селкана бизге ушуга мэрияданбы, МЧСтен ушу бизге ошондой лоток кылып, элге коопсуз кылып берсе. Аталган аймак 2024-жылы мунапыска кошулуу алдында турган, бирок селден кийин бул иштер артка кайтып, документ берилбей калган. Ош шаардык архитектура кызматы Подъемная көчөсүнүн жогору жагындагы үйлөргө документ берилбей турганын билдирди. Жергиликтүү бийлик же мэрия ал жерден көчүп чыгуу боюнча жарандардан талап койгон. Бүгүнкү күндө бизге жеткен маалымат боюнча сот иштери жүрүп жаткандыгы боюнча айтылды. Себеби ал жерде өткөн жылы жүргөн селде дагы көптөгөн бир катуу жаан чачындан сарайлардын же башка чарбалык курулуштар боюнча селдерден зыян тарткан. Ошол себептен ал жерде ошо адам өмүрүнө да кооптуу болушу толук ыктымал. Бүгүнкү күндөгү маалымат боюнча эч кандай уруксат иш кагаздары берилбейт. Силер мына элдин коопсуздугу мына жерде обеспечьте, чтобы үйлөрү аман эсен болсун, и адамдар аман эсен болсун. Сел жүргөн Алай бир конушун өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев быйыл мартта өзү көрүп тапшырмаларды берген. Учурда долбоорлоо иштери жүрүп жатканы маалым болду.
бирок каржы булагы чечиле элек. Атап айтсак, мына Алымбек Татка мабынын Алай бир конушундагы Подъемный көчөсүндөгү сел суулары өтүүчү сайды ошол сайдын баш жагына коргоочу курулма, сел сууларын кармоочу курулма куруу боюнча тапшырмалар коюлган. Андан кийинки экинчи объекти бул ошо Озгор айылындагы Тотой көчөсүндөгү сел сууларын кармоочу курулмаларды, селеуловительдерди тазалоо боюнча. Бул иш-чаралар ушул жыл ичинде ишке ашырылат. Алай бирдеги жанагы сел каналынын жана былтыр мурдагы жылы сел алган эме бар болчуго арыкты оңдойбуз дебедик белек. Көйгөйдү шаар башчысы бир ай мурун жеринен көрүп кеткен. Жеңишбек Токтурбаев маселе чечилерин билдирип жатат. Бирок кантип, качан чечилерине кенен токтолбоду. Ошону эл күтүп атат, ошону батыраак эметпейсиңби? Тезирээк мына после майский праздника бат-бат кыймылдайлы, а то эл аякта күтүп атат да. Элге бир ооз айтып коюшубуз керек. Либо жасайбыз, либо жасабайбыз деп айтып коюш керекпиз. Түшүндүңбү? Да калса жасайбыз, Элге берилген убада аткарылабы же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Эске салсак, 2024-жылда тынымсыз жааган жамгырдан улам шаарда, облус аймагында катуу сел жүргөн. Шаар аймагында 5 адам сууга агып каза болгон. Мындай кырсыктардан кийин сел коркунучу бар аймактын тургундары бүгүнкү күнгө чейин кооптонуп келишет. Белгилей кетсек, Ош шаарында сел жүрүү коркунучу бар 4 аймакта оңдоп түзөө жана тазалоо иштери жүрүп жатат.